Кандай балдар эмгекчил, бай, ийгиликтүү болушат? Азыркы учурдун аябай модалуу темасы бай болуу, кантип байса болот, балдар ийгиликтүү, айымдар деле, аялдар деле баюунун жолуна түшүп кеттик. Анан баланы деле ийгиликтүү, анан отличник кылсак, кантип менин балам отличник болсо? Бул жерде биздин ниетибиз чынында мыкты болуу, элге көрүнүү. Ушундай баланы тарбиялаптыр деген эл эмне дейт? Эгер биздин ниетибизде ушундай нерсе болсо, анда туура эмес болуп калат. Туура эмес жолдо болгон болобуз. А эгер чынында эле балаңыз ийгиликтүү болуп, өзү каалагандай өзүнүн жашоосуна ыраазы болуп чоңойсун десек, анда биринчи балалыгын туура куруп беришибиз керек болот да. Ал үчүн баланын ар бир жаш курагын окуп билип, минус жактарын, плюс жактарын, анан эмнени алдын алышыбыз керек. Сөзсүз ар бир эне билиш керек болгон маанилүү учурларды, кризистик курактарды билишибиз керек болот. Ошондо бала ийгиликтүү, бай болуш үчүн биринчи балалыгын ийгиликтүү өткөрүш керек. Бул жерде бизде балалык дегенде балалык курактык психология туулгандан 21 жашка чейин. Ушул 21 жаш 3 чоң этапка бөлүнөт. Биринчи туулгандан 7 жаш, 7 жаштан 14 жаш, 14 жаштан 21 жашка чейин. Анан эң таттуу балалык, беззаботное детство туулгандан 7 жашка чейин. Бул учурда аябай сонун баары волшебно деп коет го, сыйкырдуу учурайт. Биз ошол өзүбүздүн деле балалыгыбызды элестетсек, баардык нерселер башкача көрүнөт. Азыр биз барып карасак, ошол нерселер кадимки эле үй же кадимки эле нерсе болушу мүмкүн да. Бул баланын аң сезиминде, кабыл алуусунда башкача таасир калтыргандыгында. Ошондо 7 жашка чейин бала сезимдер дүйнөсүндө жашайт. Анда аң сезим, акыл эс, логика деген жок, иштебейт. А биз эмне кылабыз? Башың иштебейби? Мен кечээ эле айттым эле го, 100 жолу айттым. Эшикке жаап кир деп. Кирбей эмне кылганың деп урабыз го, урушабыз. Бул баягындай бесполезно дегенде эле эч пайдасы жок. Баланы урганыбыз, урушканыбыз 7 жашка чейин бир нерсени талап кылганга туура эмес. Баланын 7 жашка чейин кыла турган иши оюн. Анан негизи 7 жашка чейин туура жашайт дейбиз бала. Баарына сүйүнүп, күйүнсө деле ыйлап кайра күн ачылып кеткенде кайра эле сүйүнүп, унутуп калып эле баарлыгына сүйүнүп эле ушинтип жашайт. Адам өзү ушинтип жашаш керек дейт. Туурабы? Туура жашоодо. Анан бала ушул убакта өзүнүн жашоого болгон программасын түзүп баштайт. Кантип? Апасынын, атасынын ага болгон мамилесинен. Апасы кантип ойлонот, атасы кантип ойлонот. Бул жерде бай психология, кедей психология. Эгер апасы жакшынакай жүр, эл эмне дейт, көрсө эмне дейт, мунун апасы карабайт дейт. Ушуга окшогон деструктивдүү деп коет. Ушундай мамилелер болсо, же азыр жакшы адам калган эмес, эч ким сени жакшы көрбөйт, тигинкине барасың, ал деле сени жакшы көрбөйт деп мындай туура эмес, негатив, начар пикирлерди эне айта бере турган болсо, ошого сугарылып, бала айлана чөйрө адамдар тууралуу жаман ойдо чоңоюп калат. Анан ал сезимин жылоолой албайт. Импульсивдүү деп коет. Баланын өнүгүүсү кыймылда. Бала отличник болуп, ийгиликтүү болуш үчүн анын мээсинде нейронный связи түзүлүш керек. Менин буручтар өнүгүш керек. Менин буручтарын өнүктүрүш үчүн эрте өнүгүү окутуу эмес. Менин өнүгүүсү мына бармактын учунда майда моторикада жатат. Ушул майда моторика эмне үчүн бала тийише берет, кармай берет, буза берет, баарына эле тийише берет. Биздин айлабызды кетирип, иш ашырып, төгүп аткан, аралаштырып аткан ушундай, чайды чайга коюштуруп аткан ушундай. Ал туулгандан мына 1 жашка чыгып торолуп эле алса, дүйнөнү изилдөөгө өтөт. Ошондо жакшы изилдеп, ал каалоосун канааттандырып, бардык нерсени изилдеп, канчалык көп бүтсө, канча ушул колу менен кармаса, ошончолук баланын могул жактагы мээси жакшы өнүгөт. Анан кыймылдуу, сенсорное развитие деп коет. Сенсордук өнүгүү бардык сезими кулагы менен, бул жерде вестибулярный бар. Жана жөн эле жалпак тил менен айтканда кулагы, мурду, оозу, буту секирип ойнойт, подушкадан подушкага секирип ойнойт, жардан өрүккө чыгып ойнойт, жармашып, тамдын башына чыгып ойнойт. Жер куруп калыппы дейбиз го. Бала өзүн сынайт. Айрыкча эркек бала шок болот. Себеби аларда энергия көп болот. Алардын потенциалы көп болот. Ошол учурда биз тыйбашыбыз керек. Мына ийгиликтүү, бай болуш үчүн ал өзүн сынап көрүп, көп нерседе өзүнө ишеними күчтүү болуп чоңоюшу керек да. Биз жүгүрбө, баспа, турба, кылба, тийбе, жөн отур.
телефондун кармагында тынч отурчу болду. Ошону карасаң баягы өнүгө турган развивающий мультикти көргүн дагы өнүк. Балада кыймыл жок болсо өнүкпөйт, кан жүгүрбөйт, мээ өсүп өнүкпөйт. Себеби мээдагы нерв системасы баары кыймылда жакшы кан айланып өнүгөт да. Ушул нерсе аябай маанилүү. Ошого баягы топуракка буланып, ылайды ушундай кылып колу менен аштап ойногондор аябай маанилүү. Песочницада. Анан мен ушуну окугандан кийин кызыма табылбай эле калды. Биз ашканада тамак кылып атып эле көп нерсени колдонсок, кызыма кастрюлга горох салып берип коем. Ошону тарактат отуруп берет. 2 саат эле отуруп берет. Демек балага кызык, чынында зерикпейт. Ошону тарактат. Анан кийинкисине күрүч салып берип коем. Кийинкисинде гречка салып берип коем. Эми бир жолу ишти кыйындаттыр, баарын алыштырып алып. Аны кийин бөлүп чыгышка туура келди да. Бирок кылса болот экен. Бала деле ыйлабайт. Мурдуна да тыгып койгон учурлар болот. Аны этият кылышыбыз керек. Чынында жаш бала болсо 3 жашка чейин бала мындай көз алдыбызда болушу керек. Анан биздин практикада 2 балабыз 2 ноутбукту талкалап койгон. Анда эмне кылабыз? Мисалы, телефонду сууга салып коет, же экранды талкалап коет, анан биз чабабыз баланы. А ким айыптуу өз негизи? Биз берип коюп атабыз, же кол жеткен жерге коюп койтабыз. Мен бир балам жуунтуп чыккыча экинчи балам ноутбуктун үстүндө чыгып секирип аттыр. Бүттү. Молотокту алып кийинки жолу экран чагып аттыр. Болду. Себеби мен столго жете турган жерге коюп койгонмун. Ал билбейт. Ал 3 жашка чейин көз алдында турушубуз керек эле да. А биз баланы чаап салабыз. Эмне кылганын деп ал түшүнбөйт деле. Ушундай да. Ошого 7 жашка чейин баланын сезим талаасында жашоосун эске алышыбыз керек. Анан балага талапты койбойбуз, үйрөтө беребиз. А бирок 7 жаштан баштап 14 жаштагы этап башталат. Мында эң маанилүү тарбиялык адеп ахлак, ыйман, окуу, билим, эмгек тарбияланат. Ушунда талапты коюп баштайбыз. Эгер ушул учурда талап коюлбаса, жалкоо, билимсиз, жалакай, бекерчи, жалган сүйлөгөн, кол туткак болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда дисциплина коюлуш керек. Дисциплина таяксыз эле, оңой эле, бирок күнүгө кайталанган туруктуу система менен болушу керек. Үйдөгү баарлашуу эсебинен түзүлгөн эреже, бизде сөгүнбөйт, кол көтөргөнгө болбойт, бир тууганга арызданба, эжесин урушпайт, урбайт, бирөөнүн буюмун сурабай алба, бакырбайт деген сымал эрежелерди жазып алып, ошону күнүгө практика кылабыз. Алар менен кошо жазышыбыз керек. Керек болсо балабыз өзү жазыш керек. Анан эң кызыгы бул жерде биз өзүбүз ошону сакташыбызга туура келет. Эң оору дагы ошол. Кыйкырып беребиз, апа, биз кыйкырбайбыз дедик эле го. Ой, кечирип койгула буга, кыйкырбайт элек, ооба, туура айтасың. Качан биз балабыздан туура эмес кылганыбызга кечирим сураганда, бала да кечирим суроону үйрөнөт экен. Ушул туура эмес экен депчи. Себеби бала укканын кылбайт, көргөнүн кылат экен да. Анан ийгиликтүү болуш үчүн ийгилик жөн эле куру калоо тилек менен эле жаралып калбайт экен да, бул эмгеги, эненин эмгеги. Күнүмдүк. Мисалы, бул жерде Капыр Мадаминовдун бизге түзүп берген дөңгөлөгү бар да, тарбияны кандай туура берсек деп. Ал жерде ошол дөңгөлөк 8 сегментке бөлүнгөн. Дене тарбиясы, акыл тарбиясы, сөз байлыгы үчүн 10. Ушуларды күнүгө эле кантип берип атабыз, ушул нерсе балама берилдиби деп эле текшерип күнүгө ошол нерсени айтып отурсак, күнүгө эле берип аткан болот экенбиз, дагы бир жылда эгейсиз көп тарбияны берип койгон болот экенбиз. Мисалы, азыр мен жакшы китеп таап алганмын, баягы 365 күнгө, күнүгө бир хадис, бир аят, бир окуя. Каяктан эмнени окуп берем, эмнени айтып берем эмес. Күнүгө бир беттен эле окуп беремин, бир беттен эле окуп беремин. Ошо менен бир жылда бир китепте көптөгөн түшүнүккө балдар ээ болгон болот. Анан көп энелер адашат, балам эмне үчүн отличник болбойт, эмне үчүн мындай эмес, андай эмес, эмне үчүн ал артынан эшикти жаппайт, эмне үчүн жоопкерчиликтүү эмес депчи. Жоопкерчиликтүү болууга үйрөттүңүзбү? Кантип үйрөттүңүз? Канча убак? Аны үйрөтүш керекпи? Баягы өзү эле тубаса эле бала ыймандуу болуп калыш керек, эмгекчил болуп калыш керек, билимдүү болуп калыш. Бул эмгек. Ушул нерсени биз биринчи беришибиз керек, үйрөтүшүбүз керек. Анан кийин бала ошого көнөт, үйрөнүлөт. Антпесе Маугли болуп калат. Маугли 4 аяктап басат, сүйлөгөндү билбейт, кол менен жешти билбейт. Туурабы? Себеби ал коомдо тарбияланбады. Адамдардын айырмасы үйрөнөт. Анан балама катып айтсам, көнбөй калабы, эми телефонду алсам үйрөнбөй, жок, үйрөнөт, көнөт. 1-2 күн эми баягындай өзүнөн кетип, таарынып, анан эме отса кетет, андан кийин үйрөнүп кетет. Анан ушул жерде ийгиликтүү, бай тарбиялаш керек деп биз максат койгондо биринчи Алла Таалага дуа кылабыз.
ниет кылып, анан бизге керек адамдарды себепчи катары жөнөтөт. Анан биз күнүгө себептерин аткарышыбыз керек да, түнү да байлап коюп, анан Алла Таала тапшырышыбыз керек да. Ошол нерселерди аракет кылып процессти алып кетиш керек. Бул жерде эмне үчүн энелерге кыйын, аталарга оңой? Аталар көбүнчө результатты күтөт. А энелер процессте болот. Процесс күнүгө талбаган эмгектер мындай талап кылат да. Биз ошого айтып атпайбы, баягы китеп эң сонун. Эч ойлонбой эле ошону кайталап айта берсе, ар бир барагын окуй берсек, анан бир күн болбосо бир күн балада көп билим жыйылып калат экен да. Анан балдар ушул 7 жаштан 14 жашка чейин күнүмдүк режим, үй бүлөдөгү баалуулук деп коет. Жашоодогу баалуулук эмне? Туура тамактаныш керек, туура жашаш керек, сөгүнбөш керек. Бизде жазылбаган эрежелер аябай көп. Ошону кылыш керек дейт, бирок алар кайсы дегенде баягы билбейбиз да, санап бере албайбыз. Ошону жазып эле балага кайталай беришибиз керек, кайталай бериш керек. Бирок биздин катачылыгыбыз ошол бир эле окуганда чоң адамга окшоп илип алса, аткарса. Андай зээндүү балдар аз. Балада анан психология туруктуу эмес. Оң кулактан кирип, сол кулактан чыгып кете берет. Бирок баланы текшерсеңиз болот. Мисалы, мен 6 жаштагы балам аябай шокта. Эч сөз кирбейт да. Андай шокко эч ким чыдабайт. Репетиторго берсем, балаң болбойт деди. Макул дедим. Эч сөз укпайт дейт. Бирок мен ага айткан, үйрөткөн нерселердин бир эле катасын кылсам үйдө. Андай кылба, мындай кылба деп өзүм ошондой кылсам, апа, сиз эмне болуп атасыз? Демек жугуп атат экен, билет. Ошону эми баягы эрки жетпейт да. Анда туура эле калыптанып атат нормалар. Аны аткара элек. Ушундай болот экен. Туура эмеспи бул? Мисалы, кийимдериң чачып отурсаң, апа, сиз эмне чачып отурасыз? Болбойбу десем, это же нельзя дейт. Билет экенсиң, сен чачып бересиң го десем. Анан кийин жыйнайт, бирок эртеси күнү дагы унутуп калат. Бул 1-2 жылда анан көндүм болот. Анан биз каалагандай аябай сонун балдар бар. Ушундай оку десе окуп, эч мындай правильный ребенок деп коет да. Оку десең жалаң окуйт, эч ойнобойт, кийимин кир кылбайт, көчөгө чыкпайт. Ушундай сонун балдар бар. Бирок алар бир гана кемчилдиги удобный ребенок болуп калат. Өзүнүн ою жок, бирөө кыл десе кыла бере турган бала болуп калат. Мындай белги менин чоң уулумда бар да. Эч шоктонбойт. Эч изучуу кылбайт. Окуп эле отура берет. Только окуйт, аны кылат, муну кылат. Анан бир аз мен келечегине кыжалат боломун да. Себеби эркек бала деген энергияга бай болуш керек, өз алдынчалуулук, лидерлик сапат болуш керек, аткаруучулук эмес, башкаруучулук демилиги күчтүү болуш керек. Эртең кандай болот экен ушул балам деп ойлоп коем. Бирок анын табияты чыгармачыл. Бир нерселерди ойлоп табуучу. Ал башкарууга, лидерликке кызыкпайт. Ал өзүнүн дүйнөсү менен бир нерселерди ойлоп тапса, жаратса, болду, ошол менен жашай берет. Ал мен башкарамын, мындай болду дегенди эле билдирбейт. Ошого биз балдарды анализ кылып талдашыбыз керек болот. Бирок биз каалагандай, биздин кубулубузга толо турган, айтканды айткан, дегенди дегендей кыла турган балдар жана кыздар жашоодо өзүнүн ордун таба албай, өзүн деле жоготуп, кийин эмнеге мен ушундай болуп калдым дегенчеликке дагы барып калат да. Ошого баланын табиятын өчүрбөгөнгө дагы аракет кылышыбыз керек болот. Лидерлик сапатка аракет кылыпчы. Анан баланы ушул 13-14 жаштан баштап ийгиликтүү болушуна дагы эң чоң себеп 13-14 жашка чейин ата-эне авторитет болот. Анан эго ойгонгондо, ал чоң адамга айлангысы келгенде коом, достор биринчи орунга өтөт, ата-эне экинчи орунга өтөт. Ошондо туура чөйрө түзүп беришибиз керек болот. Айрыкча эркек балдарга. Наставник, насаатчы керек болот. Атасы айтса кылбайт. Атасы башынан сыласа, кичинем мен чоң, башыма сылабаңыздар деп мындай эме болот да. Мен чоң ойдум уже деп. Же бир нерсени айтсаң, айта бербең, эми билем, мен кичине эмесмин деп терегет да. Бирок чоң адамчалык дагы ойлонуп ишке ашыра албайт. Ошол учурда ага чөйрө өтө маанилүү, өнүгүшү үчүн. Билимге умтулган, туура жолдо, ыймандуу, намазын окуган чөйрөгө эле салып коюшубуз керек. Андан кийин биз айтсак деле кылбайт. Ага чейин айтып үлгүрүшүбүз керек болчу. Эми андан кийин аларга авторитет достору, же болбосо ал сыйлаган бир чоң адам болот. Тайкеси, байкеси, жагай. Ошол аркылуу гана биз оңдоп түздөй алышыбыз мүмкүн. Устаздары. Анан ушул жерде ушу жалгыз бой энелер кыйналат, себеби эркек бала баш бербей баштайт. Ал эркек адам болуп, жаш баладан эркек адамга айлана баштаганда ал өзү билиш керек, өзү коюш керек, апасынын айтканын кылбаш керек да. Бир жагы туура эле да. Өзү чечиши керек. Кайра апасын караш керек да. Ошол учурда эки анжы болуп калат да. Ошондо ал бир устазгабы
же бирөөгө тапшырыш керек болот, же таятасына, тайкесине, эркек адамга тапшыруу аябай маанилүү. А бирок кыз балага апасы өтө тыгыз байланышта, ушундай жакын подружка деп коет, ошондой болушу зарыл болот. Себеби кыз баланын иши кыйын деп коет. Анан эркек баланын бир жагы ирик тарбиялай турган болсоң, кыз баланыкы майда да, майда чүйдөсүн ушулар тонкая деп коет, назик маселелерди ар бирин күнүгө кызыңызды эмне кыжалат кылып атат. Ошол нерселерди биз апасы гана байкап, анан бала өзүнүн оюн айтканга болбойт деген бизде стереотип бар. Биз айтканды кыл. Чоңдор сүйлөгөндө унчукпай отур. А бирок ушул 13-14 жаштан баштап айтчы, эмне болуп атат? Аны эмне кыжалат кылып атат? Биз билип турушубуз керек. Анын жашоосунда эмне биринчи орунга өтүп атат, эмне болуп атат, кандай болуп атат? Себеби өтө көп чоң жоготууларды, суицидтерди, бузулууларды ушул жерден алдын алсак болот. Бай жөн эле эч нерсе болгон жок. Анан эле барып ушундай болуптур. Же үйдөн качып кетиптир. Жөн эле качып кетпейт да. Демек, ал боюнча маалымат жок энеде. Ушул нерсе маанилүү. Анан бала ийгиликтүү болуш үчүн профориентация, кесип тандоо.